Акын Зайырбек Ажыматов каза болду. Акын журналист Зайырбек Ажыматов 44 жаш курагында мезгилсиз дүйнөдөн кайтты. Маалыматты анын кесиптештери тастыктады. Зайырбек Ажыматов 1976 жылы 27 майда Аксы районунун Ак Жол айылында төрүлгөн. 1993 жылы Айылдык орто мектепте, 1998 жылы Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университетинин журналистика факультетин аяктаган. Жалгыздык, Мелмел, Нөлү көп жылдар, Жүрөктөгү бороон, ыр жыйнактарынын автору. Журналистикадагы эмгек жолун 1998 жылы Асаба гезитинен баштап Кыргыз Туусу, Бишкек Таймс гезиттеринде, КТРКнын радио тармагында иштеген. Учурда Жаңы Агым гезитинде эмгектенген. 2014 жылдан тартып Азаттык радиосунун кабарчысы болуп иштеп жаткан. Акын 2019 жылдын 30 декабрында президент Сооронбай Жээнбековдун колунан Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмери наамын алган. Маалымат булагы Аргумент KG сайты. Зайырбек Ажыматовдун кеп казнасы. Далай өмүр, жыл өтсө түгөнүүдө. Далай заман жыңсыз түнөрүүдө. Аягына чыгышат бардык нерсе, жолдор гана түгөнбөйт бул өмүрдө. Өлбө өлкөм, балапан жаш чагыңда, өлөлү биз калганча арт жагыңда. Уялаштар аздектеп карегиңдей, урпактарга мекенди сактагыла. Жара тартар, бөрү көп жан жагыңда, жүк бар билем, ополто ай далыңда. Элди ая, керемет Кыргызстаным, эссиз чыкты бектериң хандарыңда. Жүрөгүңдү жебедей көзөбөттүк, жүдө кылдык, өйдө кылдый көмөлөттүк. Мыскыл кылып душманга бул доордо, мырза болчуң, биз сени чөгүлөттүк. Кадыр каада бул күндө кайда калган? Кайран кыргыз өз баркын жайлап алган. Манас биздин бабабыз деген уят, майдаланган калк үчүн майдаланган. Биз бир кезде тоолордой бийик элек. Биз бир кезде майда эмес ири элек. Жакшылыктар башталып биздин элден, жаратканга жардамчы билик элек. Түндүк түштүк, сай деп чектегениң, түпкү атаңдын арбагын тепсегениң. Бийлик үчүн мырзалар бийлик үчүн, бирим деген элиңдин экчебегин. Бир бүтүнгө айлансак улукпуз биз, бирикпесек улутту куруттук биз. Кыр-кырлардан жыйналган жыйын эмес, кыргыз деген улутпуз биз. Мен кыргызмын, түгөнөөрдө түтөгөн. Мен кыргызмын, жок болоордо күчөгөн. Мен кыргызмын, тарыхым бар, тилим бар. Мезгилдин да ой чуңкурун түзөгөн. Көтөр башты, улутташым, кандашым. Көкүрөктө улуу намыс кайнасын. Ар бир кыргыз аманаты манастын. Хан тукуму кулга айланып калбасын. Каршы туруп, катаалдыктар ыргытса. Качырып кир тарыхтарга турмушка. Бүтүндөй бир тилиң эмес улуу журт. Бир да сөзүң унутулбасын кыргызча. Караңгыда көз, капилеттен сөз тапкан кемеңгерлердин ой толгоосун, даанышман көрөгүчтүгүн кеп казнадан тартуулап турган чагыбыз. Бул ирет акын Зайырбек Ажыматовдун нускалуу кебин сунуштадык. Зайырбек Ажыматов 1976 жылы 27 майда Аксы районунун Ак Жол айылында төрүлгөн. 1993 жылы Айылдык орто мектепте, 1998 жылы Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университетинин журналистика факультетин аяктаган. Жалгыздык, Мелмел, Нөлү көп жылдар, Жүрөктөгү бороон, ыр жыйнактарынын автору. Журналистикадагы эмгек жолун 1998 жылы Асаба гезитинен баштаган. Андан кийин Кыргыз Туусу, Бишкек Таймс гезиттеринде, КТРКнын радио тармагында иштеген. Маалымат булагы Спутник KG сайты. Зайырбек Ажыматов деген дос мүмкүн бүгүн келди бекен. Зайырбек Ажыматов болсо, дагы бир ушул илхам келип кетсе бир айтышкылыгың келип атат. Зайырбек
мына Зайырбек Ажыматов Жарымдағылар айтты, гүлі жоқ деле чыгып берсе болот деп. Хабарыңды жебір айтып қойғойсың. Тамашайсам мұны қандай ойлойсың. Кездессек деп ойло делем концертте, кешігіп бұл келгеніңе жол болсын. Студент кез расанда шар елең, ыр күлкіге той топырға бар елең. Бирок ошондо да издетип жалгыздыкты жакшы көргөн жан элең. Жооп бер. Жок, досым. Чакырарың билбепмин. Кокусунан атымды айтып сүрдөттүң. Сахнага чыгамын деп бүлгүндө же атайын артист көйнөк кийгенмин. Анан чыны уялдым да бул түрдөн. Түшүн досум, жана элең го сыр билген. Концертиңе билет таппай эшиктен интервью алам Элбирбектен деп кирдим мен. Ай досым, ай чынын айткан баласың. Тарыны чыкты bir söz менен жазасың. Жаныбыздын тирегинде бир болуп, жан азыгын бирге бөлгөн жанасың. Биз кезинде жашыл кыял максаттуу, эсте досум, эсте ошол жаш чакты. Далай жолу катты дилек серкиге, эсиңдеби 20 жашың аттаптуу. Ал кез досум, күтпөй бизге күткөн жок бизге аярлап. Балдарыма айтам бүгүн баяндап. Эсиңдеби? Сен барганда күтчүмүн дастарханга нан суумду даярдап. Анда заман кыйын эле чынында. Бирок ошол дүйнө ушундай таза эле. Ошол дүйнө азыр сенин ырыңда. Ырдагын деп бизге берген тазалын сезимдерге из калтырчу көп күндөр сенин да көп, менин да көп жазарым. Каранандын жесек дагы ушагын. Канча кызга тарттык сүйүү тузагын. Кокуй эсиңдеби? Жемпет, музпет, мединстут, жөө басчелек сезбей жолдун узагын. Кокуй достум, уайга эмес аласың. Кайран достун кайрыгың барганатын. Сахнада отурат азыр кемпиркөр. Сахнага келдим аяшың, сен азыр мени азапка саласың. Айтыш дейсиң, сага элиң канатта. Айлангансың оандырга санатка. Эл артисти эл мир менен айтышкан жөн адамга туура болбой калат да. Андан көрө бир төгүлүп алайынчы ушул бүгүн. Ырас эле чакырыпсың сахнага. Буулукта эле ыр окубай кургуруң. Темадан чыкпай. КМО, Кыргыз мамлекеттик улуттук университети, журналистика факультети, 10-чу жатакана деген ырды окуп берип коеюн. Көр турмуштан көңүлүм жадаганда, көрүү үчүн өзүңдү барам сага, жаштыгымдын өрт күнү сенде калган. КМО журфак жатакана, апам дестеп эч жака узатпаган, сагынычтан кээ күнү бышактагам, шаармага туруучу өгөй болуп элеп жыттуу, баланы кучактаган, анткем менен көңүлдү жарып чыгар, көкүрөктү эңсеткен алыстык бар, көчөдө кар, сабакка шашып барам, бутта ботас, мойнумда галстук бар. Кыздардын бөлмөсү жанга ысык,
кирсектешип көп жигит жарданышып китеп берип китепти алышуулар кетүүчү эле сүйүүгө айланышып сени эстесем тазарам жашаганда үмүт жанып улуу иш жасаганга өмүрүмдүн өрт күнү сенде калган кымуу журфак 10-жатак.